Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, урматтуу улуу кыргыз эли. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору ушул Кыргызстаныбыздын 7 дубанынан тартылган теле берүүлөрдүн үзүндүлөрү менен тааныша аласыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар, урматтуу жаштар. Сиздер бүгүн көрүп тургандай Жаштар сүйлөсүн теле долбоору бүгүн 1 жашта. Кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен чогуу ушул 1 жыл ичинде биз 30тан ашуун 40ка жакын көрсөтүү тартканга жетиштик. Ушул жаштардын оюн, жүзүн, үнүн сиздер калайык укту. Кандай чечимди чыгарганды дагы сиздер өзүңүздөр баамдап көрдүңүздөр. Жаштардын 21 кылымдагы жаштардын алдыга болгон умтулуусу, билим деңгээли өтө жогору экенин дагы сиздер билдиңиздер. Урматтуу телегөрүүчүлөр, анда ушул биздин 1 жылдагы болгон кыскача биздин теле үзүндүгө назар аударсак, андан кийин сөзүбүздү улайбыз. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде, саламатсыздарбы? Идеологиясы кандай? Коммуна болчу да, коммунизм болчу идеологиясы. Бизде андай идеология азыр жок. Интернеттерден чыгып атат. Жана балдар уже чыдабай кыздардын жүрүш-турушуна. Кыздарды өздөрү сабаттыр, өздөрү самосуд кылаттыр. Москвада. Ал кандай деңгээлде болду? Ал жалпы Кыргызстандан мамлекеттик массалык маалымат каражаттарынан берилди. Бул миллиондогон кыздарыбыздын тагдырын ойлондурат. Кыздардын анда намустугунан жок болот атпайбы, тарбия жакшы ала албай атат да. Бизге бул негизинен экономикалык шарт таасир этип атат. Ошону акчага кызыкпастан, бул биз жашоого кызыгып, жашоону туура жашап өтүш керек. Тилекке каршы жаштардын адеби начар болуп атат. Сиз айткандай эле маданият жагынан, опера жагы, театр жагы өнүксө, балким алар да жакшы жолго түшөр деген ойлор жаралып кетет да бул жерде. Бул жаштардын тарбияланышына маданият министрлиги болобу, чындыктар күнөөлүү эмес депчи. Албетте ошолор эң башында ошолор турат да. Бул жана моментальный фильмдерчи. Жок, агай. Агай, мен суроомо жооп берсеңиз, эмнеге жаштар тарбияланыш үчүн жарнамаларда уятсыз нерселер илинип турат? Ошого эле жооп берсеңиз. Эмнеге ошол мэрия тараптан ошол уятсыз нерселерди алынбайт? Ошого жооп берсеңиз. Суицид чыкканда эле ушинтип бинас жасап калыңар деп, андай эмес да. Ушунча Нарын областында ушунча көп суицид болуп кеткен маселесинде сиздер келип атасыздар биздин школго. Анонимный вызов кылып койгулачы деп атасыңар. Эмнеге буга чейин суицид боло элек деп мындай маселе болгон талкууланган эмес эле? Коомдун ичинен Нарындын шаарында ата-эне менен болгон мамиле алыс болуп атат. Ошол себептен суицид жана башка нерселер көп болуп атат да. Ачыгыраак кызга көп дейшеби балдар? Же жабыгыраакка көбүрөөк дейшеби? Демократия болгондон кийин ал адамдын өз эрки. Чоң кыз сага суроо да, унаажын көзүн сүзбөсө бука жибин үзөбү деп. Аллах бар деп уран айтсам, диним болор төбөлүк, пайгамбардын осуятын бекем кармап жүрөлүк. Мен аялым 16 жашында алгам. Мен турмуш курганга даярмын да азырчы. Мен калыңым бар, даярдап койгондо атамчы, сиздин 14-дөгү небереңиз же кызыңыз барбы? Бериңизчи, мен үйлөнөйүн ошого. Сен ким экениңди мен билишим керек. Менин кызым ким экенин сен билишиң керек. Анан ким болот? Анан сен берде тура эле, сен бере сал, мен ала салайын деген андай болбойт. Жарым жылаңаш жүгөн бар. Жылаңаш жүгөн бар. Тамеки чегип, түнү менен дискотекаларда жүрүп атат. Балким биз сиздерди көрбөсүп жаткандарбыз ушул идеяда. Вот азыр 20% эркек отурат. Тургуланда иштегиле нормально, биз үйдө бүт условияны жасалып отурайлы. Жакын арада бардык эле мектептерде ошол 1-класстар бүтүрүү кечесин өткөрөт. Жакшы көйнөк алыш керек, чачын жасатыш керек, анан акча бериш керек. Анан ушул нерсени өткөрсө болобу же өткөрбөй койсо деле болобу? Өткөрбөй коюш керек деп айтылат, бирок баары өткөзөбүз да. Өткөрүш керек.
кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо ошол коомдун келечеги керем болот. Кийинки ишемиден жолугушканга чейин жаштар сүйлөшүн теле долбоору коштошот. Саламатта калыңыздар. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, анда Кудай бурса көрдүк. Ушул бизге да конокко келген Алы Туткучов деген акыныбыз анда сахнада. Сайрайын кыргыз калкыма бүгүн жетсе экен менин добушум. Жардамын берип жаратканы мени коштоп турса экен комусум. Аралап көрдүм бүгүн мен жаштар сүйлөсүн дейт экен бүгүнкү эфирдин ушулдой конушун. Жанымда тургандой темирлан сиздин живой микрофондой болушуң. Анда кубаныч эмей эмине калкыма бир кайрылыптой коюшуң. Мени да кубанычка бөлөдү жалаң жаштар чогулуп бүгүнкү студияга толушуң. Анткени илгертен бериң аалымдар эл ичинден ой кеп айтат. Жаштарыңды көрсөтчү келечегиңди айтам деп айтат. Көрсө жаштар кандай болушса келечек болот ошондой. Эмиң айланайын жаштарым, ачык болсун доң асманың. Баарыңар барктап жатасың бабалардыңдой дастанын. Бор болсо көрүп жатабыз батыштың чаап капканын. Болбосо батыштың каптап туманы. Жаштардын бүгүн далайынын өчүп жатат тоң ыраңы. Ал бүгүн биздин карачы ыймандуу жаштар толтура. Дин ушундай экен деп, тил ушундай экен деп улуулукка ой колусуна. Була ушул жерге чогулуп келгениңерге кубанам. Улуулук жолдун ушинтип көргөнүңөргө кубанам. Оң жагымда жигиттер, келечектеги күлүктөр. Силердей жигиттерден буйруса бүтүндөй кыргыз эл болоттун үмүткөр. Сол жагымды карасам, сол жак бетим ысып эле сүрдөнүп кетип топ баратам. Көрсөң Айше небиз калтырган ошол көлөкөсү сыяктуу. Кыздардан экен доң уяттуу. Ыйманы бар бетинде, намысы бар эсинде. Жалаң сулуулар келген турбайбы, жан дүйнөсүң өзгөчө. Жылуулар келген турбайбы, баарыңардын алдыңарда бакылдайлың ой ырдайлы. Пайгамбарым Мухаммед хадисинде кеп айткан, бешиктен баштап тешикке чейин илим алгыла деп айткан. Илимдин кенин аябай окуп жүргөн кезиңер, илимген илим аябай кошуп жүргөн кезиңер. Жан дүйнөңөрдү жаркытып илим менен килемди силер токуп жүргөндө кезиңер. Буйруса кыргыз калкына ыймандуу жана бактылуу жаштарсыңар доң өзүңөр. Жаштар сүйлөсүн дейт экен көк экран аркылуу калкыма жетсин до сөзүңөр. Илгертен кыргыз деп айтат, билесиңер эмнен айтат. Аял деген бул өзү ааламдын арулантуучуң адам болот деп айтат. Анткени өзүңө аял тандабай энең изде балдарга. Эне бул университет, балдарың таалим алганга. Жакшы болсо алганың, жакшы чыгат балдарың. Начар болсоң алганың, андан артыңда калар туяк жок арманга батып то калганың. Ошон үчүн жаштарым, карачы бул жакта тургандой карындаш. Карындаш деген табылбас. Карындаштар жөнүндө мен кичинең айтайын. Алдыңарда силердин ырырдай бербей май сайын. Эркектер болсо карачың алаканын жорутуп, белдерин кечкен орутуп, тетиги кетмен чабышып, талааларга барышып, үйлөрүнө иштешип, ырыскыны табышып, муну ошентип жүрүшөт үй бүлөсүндө багышып. Ал эми аялдар болсоң ушинтип үйдө туруп калышат. Антсе дагы үйүндө очоктун отун тамышат. Небир инсандардын аялдар тарбиялашып багышат. Эгер аял заты жакшы болсо эгер, анда ыймандуу жаштар чоңоет, ыймандуу жаштар торолот. Аял затың ыймандуу уул кыздардын өстүрсөң, ыймандуу уул кыз чоңойсо мамлекеттен оңолот. Коррупция дегендер ошол замат жоголот. Муну айтып жаткан себебим
түшүндүрүп беремин. Коомдун оңолушу биринчиң аялдан таасири болот дегеним. Эмиң айланайын эркектер, анча мынчаң ой тентектер, өзгөчөң аял заты дегенден акылга келгенден элпектер. Силерге дагы айтайын, мен ырдай бербейм ай сайын. Эгерде кыз балаң үйдө төрөлсө, ага бир кой эле союлуп элден батаң алат дейт. Ата-энеси кубанып алаканында жаят дейт. Эгерден эркек төрөлсө, элдин баарын чакырып, үйүнө кенен батырып, эки кой катар союдуп, дасторконго тапкандын баарысы катар коюдуп, элден батаң алат дейт. Муну ошентип эр жигит кийин эр жетип калган кезинден армияга ой барат дейт. Эмгегин кылып кыргызга анан көп аргымагын чабат дейт, арбын дүйнө табат дейт. Эки кой соет деп айткан себебим аныдан айтып беремин. Аялдан көрөң эркектердин мойнунда түйшүк көбүрөөк болот дегеним. Акырет жайга барганда аялдар жооп берет өз үчүн жанадагы ой балдарга. Эркектер акырет жайга барганда өзүң үчүн жанада жанында бирген алганга жооп берет турбайбы үйүндөгү балдарга. Ата мекен эл үчүн, ала тоодой жер үчүн, казакка саткан көл үчүн, ала тоодой төр үчүн, кыскасы баарына жооптой беришет. Ошон үчүн бул айткан сөзүмөң эркектин баарын ой көнүшөт. Эмиң айланайындо жаштарым, мен силерге ой айтарым. Улуулар айткан кептердин урматтап уккундо байкагын, өзүбек ажы баш болуп эфирден күндө чыгышат. Ырыс ыйман ынтымак анын ырыстууң элген ой жугусат. Кээ бирөөлөр барышат, элди аралап калышат. Ал эме башкалар элди кыдырып 40 күнгө чейин чыгышат. А булар көчөгө чыкпай олтуруп бир студиянын ичинде билинбей даават кылышат. Көрсө булардын айткан сөздөрүн эфирден көп эл угушат. Жан дүйнөң таза нур болсо, анда жашоодо болоттой керемет. Анткенин авалдан бери тарыхтан ыймандуу кыргыз эл элек. Айрымдар бизге кеп айтат, Манас деген эч качан намаз окубайт, ал өзү башка жүргөн деп айтат. Жок, мен айтып берем кичине, анча мынча нерсени катмак белем дөң ичине. Илгери кабылан Манас барында, хандыкты кылган чагында, Айкөл Манас кабылдан Бейжиңге чейин барыптыр. Алтайчалык ал жакта хандык кылып калыптыр. Таң агарып атарда, тараза жылдыз батарда, Айкөл Манас кабылдан суу боюна барыптыр. Даратка колун салыптыр, оң колду сууга салыптыр да кол даратын алыптыр. Оң бутка сууга салыптыр, бут даратын алыптыр. Кыбыланы баштанып, багында токуп калыптыр. Ошондо кечилдин каны Коңурбай аркасынан жетиптир. Багымдаттагы Манасты далыга сайыптой кетиптир. Атабыз Манас баш болуп, арактан өлбөй карачы намастан өлгөн турбайбы? Дээрсө биз Манас баш болуп мусулман, бул жагындагы ой тыңдайлы. Манас жаңы төрөлүп, ак бешикке бөлөнүп, элдин баарын чакырып, ак боз бийлер союлуп, дасторкон толо коюлуп, ак сакалдар чогулуп. Ошондон ак сакалдар кеп айтат, бул уулдун атын эмне деп коебуз эми деп айтат. Ошондо кайыптан бир дубана пайда болуп той калыптыр. Манастын атын коюуга алакан жая салыптыр. Баштамгасына мум келсин пайгамбардын ысымы, аягынан эс келсин акыл эстин тутуму. Манас болсун ысымы деп айткан кезге турбайбы? Ошентип Манас бүгүнкү күнгө айтылып дастан кези турбайбы? Бүгүн да Манас мусулман болгон деп биздей болгон жигиттер айтып жаткан кези турбайбы? Демек кыргыз мусулман болгон илгертен калкын бул жагындагы тыңдайлы. Эгер жан дүйнөбүз нур болсо, элибизде жакшылык жылдан жылга жашоосу бара берет той жакшырып. Биз өзү келечекти карачы кийинки келчү жаштарга жаткандан кийин тапшырып. 70 жылдын таасири бизди динден алыстың айдады. Карачы бүгүнкү күндө кыргыздын аябай көдөндөн арманы толуп кайнады. 70 жылдын аргиме пайгамбарды дактабай компартияны сайрады. Ансе да Кудай Таала ушинтип эркиндик берип салганы. Карачы ыраазы болсун бул күндө
Ошол күндө динди карманып бизге жеткирип келишкен аталардын доң арбага эми силердей болгон жаштардын колунда болот турбайбы мындай салт улантуу калганы. Эмиң айланайын калкыбыз, эл ичинде ар дайым биздин эсен болсун жаныбыз. Азайбасын эч качан биздин көбөйө берсин дой саныбыз. Өмүрүбүздүн аягында шейиттердин катарына кошулуп кетсек деп тилейм чыгар кестең ой жаныбыз. Эң негизгисин айтарым дал ушул жерден ушинтип чогулуп турган сыяктуу. Пайгамбарымдын жанында бейиштин гүлдүү багында ылайым бир болсок экене барыбыз. Ушундай эле болот, силер ойлогула, берден баары мусулман болуп Биз ошолорду көрүп аткан үчүн айтып атабыз. Мисалы көчөгө кетип баратсаң, сиздердей болгон эле, даже сакалчан эле кишилер, мисалы Кудайга ишенген эле кишилер да, анан ошолор туруп эле чоң кыз деп тийишкен, ошол эмне сиздерге жарашабы мисалы да. Эми мен именно төртөөңүздөр деп айткан жокмун. Негизи эле сизге окшогон сиздердеги муундагы адамдар деп айтып атам. Мен ошо түшүнүп атам, ошол кишилерди алып келсеңер болмок экен. Ал телегөрүүчүлөр Ана алар келише албайт да бул жерге. Бизди орто калганыңарга бизден көрөт да, мунулар бузуку депчи. Мен ошого уялып атам, туруп эле кетели депчи, ошолорду алып келип алып, ey акмак, эмне анттың десеңер болот. Алар келишпейт бул жака, келсин. Биз наоборот кыздар бузулбагыла, эркектер бузулбагыла десек. Кыздар бузулбагыла деп биздин намысыбызга тийип атпайсыңарбы? Азыркы жаштар бузулган, азыркы жаш кыздардын тартиби жок деп кайра биздин намысыбызга шек келтирип атпайсыздарбы сиздер? Анан кайра эле келип жаштарга азыласыңар да силерчи. Силер кандай бизге тарбия берсеңер, биз да ошондой эле өзөбүз. Мен бул жерден айтайын деген, бул эжеге жанакы кыздар акчага алданып деп сиз айтып атасыз да. Ошол акчага алданган кыздын башы барбы же жокпу? Биринчиден ар бир кыз акылы менен ойлош керек да. Ошол турабы, тура эмеспи, кандай болот депчи. Бул жерде бир эле адамдан эметпейт да, не зависит. Бул жерде жана орустар айтат го, без дыма не бывает огня депчи. Ошол эле болуп атат. Ал эми болсо сизге айтарым, экинчи аялды сүннөт, ооба. Шариатта 4 аял алганга уруксат берет. Иншаллах мен турмушка чыксам уруксат берем. Бирок бир шарты бар. Бул деген биз бир сулуу кызды көрүп калып, анан кийин жактырып калдым деп алуу эмес. Ал кыз бир нерседе нуждаться этип атса, ошондо алат. Эгерде ал жаңы эле турмушка чыгып, жок, уксаңыз, жаңы эле турмушка чыгып, жесир калып калды да, ошол кызды алса болот. Если сиз аны еще жакшырап эмете алсаңыз да, бага алсаңыз. Жок, сиздики туура, мен сиздин оюңузду билип турам да, эми обязательно ушу жесир калганды алыш керек белем, жесирди издеп жүрмөк керек. Эми шарты келип калса сиздин айтканыңыз туура, аябай шарият боюнча туура эле. Жесирди алыш керек. Эки баласы болсо андан жакшы, анысы туура, мен ага кошулам. Эми мындай эле бираз жаш өтүп калган кыздарды кантебиз эми? Үйүм сүйүп калдык кантебиз эми? Албай эле тим эле коюш керекпи? Просто бүт нерседе биринчи өзүңдүн нерсеңди ойлобой, Аллах Тааланын алдында ыраазы кылдыра аласыңбы Аллах Тааланы? Кыла албайсыңбы? Ошону ойлоп туруп, анан иш кылыш керек да. Анан кийин жүргөндөн көрүп бираз дурусураак болот, эгерде мага тие турган болсо. Бойдок жүргөндөн бираз дурусураак болот. Ошону тияк биян карап туруп эмеш керек да. 1 мүнөт. Анан бул жакта бир эже айтты да дагы эме деп, кол кармашып жүрүп, анан кийин сразу ошону көрсө жаман ойлошот. Жаман ойлош керек, жакшы ойлош керек деп. Андай эмне? Кыз момундай ичи менен келсе да, ой кызым жакшы болуптур деш керекпи? Кыздар биртеке ойлонсуңар, биртеке намазыңарды мындай кармасаңар, кандайча мынтип жүрүп балдарды айтып атасыңар, силердики сүйүүңөр одноразовый, баары одноразовый деп. Кыздар, биз ошо одноразовый сүйүүгө өзүбүз да одноразовый болуп баратабыз да. Ошол себептен жакшылап ойлонгула. Мындан 7 жыл мурун менде да сиздердей учур болгон, атамдан да улуураак киши мага тийишип өткөн көчөдөн. Ошондо мен үйүмө келип ушунчалык намыстанып ыйладым. Эмне аталардын баары эркектин баары ушулбу деп. Бирок өзүмдү күзгүдөн жакшылап карасам, мен чындыгында эркектер тарта турган өзүмдө бир айып бар экен да. Ошону кыздар өзүңүздөр түшүнүңүздөр. Эркектерди күнөөлөштүн бул жерде эч кандай кереги жок. Биринчи бизден ар бир нерсе сулуулук, кооздук. Биз сулуу кооз гүлдү көргөндө биз ушунчалык рахаттанабыз ошол гүлдөн. Ошондой эле эркек дагы сулуу кыздардан
өздөрүнө ырахаттанат да. Ошон үчүн мен эркектер күнөөлөбөйм, өзүмдүн күнөөмдү ошондо сезгемин да. Анан токтосоңуз, ошондон кийин эле да мечиттин жанында жолугусам ушул убакыттын өтүп бараткан ошо атамдан да улуу киши ушунчалык мага батасын берип ыйлап атат да. Ошондо дагы бир жолу мен кандай айтсам, ордунду таптым. Кыздар мына айтасыңар да балдарчы алдамчы деп, ошо алданып аткан кыздардын баш дебейби айткылачы. Баарыңар өзүңөрдү жамандап атасыңарчынбы? Балдар алдамчы, балдар кыздарды алдап атат десер, көкмө ошо кыздар алданып аткандарчынбы? Айткылачы кыздар. Алданып аткан силер болсо биз алдайбыз да. Айткылачы кыздар. Мына балдарым бар айтат. Кыз жигит болуп жүрүш керек, бирок чеги менен, чын айткандачы. Чеги кандай? 1 жыл боло, 1 жыл эмес бул. Айткан болбойт. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл депчи. Эки адам үйлөнүүгө даяр болгондо уже үйлөнүш керек. Канча жылда даяр болот эки адам? Эки адам канча жыл даяр болот? Мына кыргызда эме бар. Ала качып кететчинби? Мен ала качууга каршымын, чын айткандачы. Кыздарды ала качканда, сен кызды көрүп эле ала качып кеткен болбойт да. Анда жактырып алыш керек адам. Ал кыз макулбу, макул эмеспи, аны да билиш керек. Кандай чегиң? Чегиң кандай, чегиң? Хайыр кармалайсың, может. Жок, баарында сыйлайм. Жаман адамдар бар, жакшы. Чеги жийип койчу. Чеги жок. Балдар баганда. Чеги жок. Демек, чеги жок, Азыр айтып атам, оякта кыздарчы, балдарын сүйүүсү, адын аразы максаты бир эле максаты бар, ошол үчүн эле жүрөт депчи. А кыздардын сүйүүнүн максаты кандай, ошого жооп берилечи. Мен бул жерде Байкенин айткан сөзүнө кошулам. Себеби бул айтты. Эгерде бир кызды жаш кыз болсо дагы жактырып калсаң үйлөнүш керек дейт. Чындыгында, мисалы кыздарыбыз мосиетте жүргөндөн көрө 45 жаштагы кишиге турмушка чыкканы жакшы да. Өзүнүн намысы сакталат 45 жаштагы кишиге турмушка чыкса дагычы. Экинчиден, мисалы биз кыздар өзүбүз денебизди моюнтуп көрсөтүп бүт жагыбызды ачып койсок, 45 жаштагы киши эмес, 90 жаштагы чалдан силерди карайт да. Бу жерде Кудайдын бар экенин тааныбаган адам оозуна келгенде оттой берет. Эгер биз мусулманбыз десек, Аллахты карашыбыз керек. Эмне деди? Жүргүлө десе жүрөлү. Өрмөлөп жүрсө өрмөлөп жүрөлү. Кулагыңда жүрсө кулагыңда. Анын өкүмүн колго салгандай кимбиз биз кол көтөрүп, добуш берип, болот болбойт дегендей. Демек Кудайды тааныбаган үчүн өзүнүн оюн адам айтат. Жүрсө боло берет, мынтса болот, 1 жыл жүрсө болот, Кудай болбойт десе болбойт. Мен ушундай деп айтам. Мусулман деген анын чечимине моюн сунат. Мусулман деп эсептейсиңерби өзүңөрдү? Демек обсуждению не подлежит. Эгер жок, мен мусулман эмесмин, мен современный ушундай бир баламын десеңер, анда билгендей кылыш керек анда. Мен ушундай деп айтам. Мен айткым келип жатат, азыр ушул жерде отурган кыздардын барды эртеңки күнү бирөөнүн өмүрлүк жары, андан кийин өздөрүнүн балдарынын мээримдүү энеси болот да. Окугандын дагы, билим алгандына, турмуш курунун да өз мезгили келет. Ошон үчүн ар бирибиз өз мезгили менен кылсак, коом бузулбайт деп ойлойм. Мен айтарым, жүрбөгүлө. Жүргүңөр келсе үйлөнгүлө. Чоң рахмат. Мен Өзбек ажының айтқанына қосылам, чынында да жүрбей эле койсоңдар эле оң болот. Мен почему буну айтып коем? Бир эле кыска сөз, эки сөз менен эле бу мектеп окуп жүргөн убакта вечерге барыш элек да. Вечерге барганда бир кыз менен бийлеш үчүн 4-5 саат өткөрчү элек да. Ошо менен бир бийлегинге. Ошондо бир бийлеп туруп канчалык температура болот элек да, мен тиги менен бийледим деп. Азыр бул жаштарда температура жок да, кучакташып, чапташып калган, температура никаких реакций нет. 0 да. Эч кандай ары бери деген жок. Ушундуктан эми алды пайда алып келбейт, жүрбөй эле койгула. Мен ушул жаштардын ата-энесине кайрылат элем. Уулдарыңарды тезирээк үйлөнткүлө, кызыңарды тезирээк эрге бергиле деп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу ата-энелер, урматтуу ушул жаштардын жакындары. Сиздер кыздардын дагы, жигиттердин дагы оюн уктуңуздар. Демек биздин конокторубуз айткандай, бунун бир жолу бир эле гана. Демек кыздар эртерээк турмушка чыкса, жигиттер эртерээк үйлөнсө, биздин коомубуз жакшы болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жаштар, урматтуу коноктор, жаштар сүйлөсүн теле долбоору бүгүн сиздер кайсыл жакта десеңиздер, Жалал Абад областына караштуу Жалал Абад мамлекеттик университетинин жалпы чоң залында жаштар менен биз кайрадан жаштар сүйлөсүн теле долбоору саламатсыздарбы? Мен эле ушул пикирге кошулам. Кыздар дискотекага баратат, жылаңыч болуп жүрүп атат. Теге бу деп атасыздар да. А дискотекага барбаш үчүн, жакшы жакка тарбияланыш үчүн, жакшы жакка тарбиялоочу курулуштарды куруп койсун, дискотеканы жок кылсын.
барышат ошого. Жакшы кинотеатр курсын. Ким жок кылыш керек? Ошону улууму бизге түзүп бериш керек. Кимдер? Улуумдар. Биз кайсы акчабызга, кайсы мүмкүнчүлүккө кылабыз аны? Камкор болуш керек. Менде мындай ой бар дагы. Эмне үчүн силер ушул маданият тууралуу сөз болуп атканда жаштардын жалаң гана минус жагын айтасыз дагы? Бар туура. А бирок 5 кол тең эмес да арабызда жакшы жаштар көп. Себеби дискотека эми бул табигый көрүнүш болуп калган болсо мейли. Баргандар да бар, барбай мындай жакшы жол менен жүрүп эме кылгандар. А эмне үчүн жакшы жаштарды айтпайсыздар дагы жаман жагын айта бересиздер? Ошондой эле азыр бул жерде жакшы сөз болду да, баягы маршруттарга, автобустарга чыкканда улуу муундар келсе, кичи муундар укташып калат депчи. Мен ойлойм ошол баягы маршрутка 12 место толгондо жүрсө, ошо жаштардагы улуулар да отуруп кетет деп ойлойм да. Мисалы сиздер акча дейсиңер да, акча болсо эле сиздер культурный болуп каласыңар, э? Анын акча болбосо бүт баарын жаза бересиңер. Мисалы маршрутка бош болсо турасың, анан маршрутка бош болсо турбай коесуң. Булар болсо акча болсо биз жакшы жүрөбүз, акча болбосо биз өз билгенибизди кыла беребиз. Азыр биякта бизде жооп бар. Андай бүт баары акча менен байланып. Анда запатта акча көп да, ошо запатта полный разврат болуп атат. Жок, андай дебедим. Бизден улуулар биз үчүн эгерде кам көрүшсө, эгерде бизге материалдык нерсе, эгерде биздин ата-энелерибизге акча жетиштүү болгондо, алар мына жерде отуруп, Россияга барбай эле өздөрүнүн балдарын тарбияламак, туура тарбия көрмөк алар. Анан моралдык жактан өздөрү жарды болуп атса, өздөрү акча үчүн кандай десем, ушу капиталисттик система менен мындай кетип атканда акча үчүн бардык нерсеге даяр болуп атса, ата-энелер өздөрү. А бул жакта тарбиялап аткан жаштар кайка барат? Азыр биздин жаштар моралдык жактан өтө эле жарды, моралдык жактан ушундай бир руханий байлыкка муктаж бүгүнкү биздин жаштар. Ушул руханий байлык ким бериш керек? Жаштар өздөрү алыш керекпи же чоңдор бериш керекпи же каяктан алыш керек же сатып алыш керекпи? Албетте эгерде биздин мамлекетте туруктуулук болуп кандайдыр бир система менен, идеология менен биз жашасак, анда биз өзүбүздүн улуу муундардан алсак болот эле. Бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы андай эмес. Ошол себептүү биз жаштар бүгүн руханий байлыгыбызды биз ар тараптан толтурууга аракет кылып жатабыз. Бүгүнкү жаштар эч кандай бир тескери жолго кетип аткан жок. Бүгүнкү жаштар кантип жашап кетүүнүн жолун издеп атышат. Бир күн моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы толуп күчкө жеткен жаштар ушул азыркы Кыргызстандын абалын бүгүнкү жаштар, бүгүн эң кыйынчылыкта жашап аткан, күн көрүп аткан жаштар оңдоп кетет деп ойлойм. Жана эле балык башына сасыйт деген сөз да. Бизде депутаттар ак үйдө отуруп алып тытышат. Биз эмне кылабыз анда? Сиз айтып атасыз, кыргызча ырларды укуңар келбейт, кыргызча кино көргүңөр келбейт деп. Бизге кыргызча кинолорду орусчага которуп берип атса, каяктан кыргызча кинону көрөбүз? Өзүбүздүн кыргыздын кинолорун орусча кылып которуп берип атышат. Орусча передачалар болот. Анан бизде КТРде мисалы оюн зоок жаштарга деген аз эле болот да. Өздөрүнүн проблемасын саясатта эле алып отура берет. Ошентип атса биз кыргызча нерсени каяктан көрөбүз? Бир үйдө күйөөсү менен аял жашайт экен да. Анан аялы үйүн жыйнатып, босоогого пол жууп аткан челекти копкот экен да, чаканыч. Коп койсо күйөөсү үйгө кирип барат, төгүп алат экен да. Анан күйөөсү айтат экен, мен буну төгүп алдым, мен ушуну көрбөгө төгүп алдым десе, аял айтат экен да, ой жок, мен босоогого эмес, четирек коюшум керек эле. Буну мен күнөөлүү болдум дейт экен да. Ар ким өзүнүн күнөөсүн сезет экен да. Азыр биз отурабыз бул жерде, биздин чоң агаларыбыз айтып атат да, силер ушундай тура эмес кылып атасыңар деп. А биз болсо бул жакта эки бет болуп турабыз дагы, жок, силер күнөөдө атабыз да. Эч ким өзүнүн күнөөсүн сезбей туруп, бирөөгө шылтымда өзүнүн башындагы чөптү көрбөй, өзүнүн башында төөнү көрбөй, бирөөнүн башында чөптү көрөт деп атабыз да. Ар ким өзүнүн күнөөсүн сезиш керек. Мисалы, биздин өзүм эле группамы алып көрсөм, 26 студент окуйбуз. Бир эле учурда бизге сабакка түшөт. Мисалы, мугалим келет, дагы лекция окуп баштайт, бир студент жазбайт, экинчи студент калып кеттим деп шылтоолойт, үчүнчү студент эмнегедир бардыгына жетишет да. Буну неден алабыз? Биз айтпайбыз да, бул биз мынтип ойлой албайбыз да. Мисалы, бул ушул мектепте окугандагы ошол мектептин эмес таасири тийип, бул баарын жазып атат. Же болбосо бул ошол мектепте окуган, бул ошентип ал мектеп ушуну жаза албай калган депчи. Ошон үчүн мен айтып кетмекчимин, жаштар келгиле өзүбүздөн чоңдорго, же болбосо өзүбүз менен теңдерге, ал дискотекага барып атат го, ал агентте отуруп атат го, ал деле сабакты аткарбай эле зачет алып жүрөт го. 150 сом эмне болуп калыптыр, 100 сом эмне болуп калыптыр, 200 сом эмне болуп калыптыр. Мен деле беремин деп бири-бирибизге атаңдашпастан, жаман жактан, жакшы жактан атаңдашалы деп коет. Туура, биринчиден биз өзүбүздү оңдошубуз керек да, ар бир адамчы. Эгер жашооңду өзгөрткүң келсе, өзүңдү өзгөрт.
Анан экинчиден сиз айтып атасыз кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча, мисалы үчүн силер орусча сүйлөйсүңөр, орусча. Кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча биздин башкарып жаткан тиги жогорку бийлик өкүлдөрү кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча пландарды иштеп чыгат дагы, ошол пландарды телевиденияда чыгып алып орус тилинде түзгөн да, ал пландычы. Буга кандай дейбиз эми? Ошол да биз тигил жактагылар ошо кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча планды түзүп атат, ошону кыргыз тилинде түзбөсөн орус тилинде түзүп атат. Демек алар башталыш ошондой кылтат. Ар ким өзүн билиш керек да. Ар ким кандайдыр бир максатка жетүү үчүн ортодо ар кандай оош кыйыштар болот да. Ага жетүүдө эч нерсеге азгырылбай, ошол бараткан жолдогу кыйынчылыктарды кесип өтүү керек да. Биздин жаштар азыр жаман дейбиз. Жакшыны делечи, жаман деп жаман жакка турсаң жаман болот да. Ал эми жаманды жакшы жактарын айтып, жаман жактарын жашырсаң, ал демек жакшыга айланат. Мен жакшы экенмин деген сезимдер ойгонот да. Ошол сыңары эле биздин жаштар жаман деген сайын, жаштар демек биз жаман экенбиз, бизден жаштардын үмүтү үзүлөт. Бизден көп нерсени күтүшпөйт, чоң улуумунда биз ал максаттарыбызга жете албайбыз. Биз келечек биздин колубузда эмес деген ойлор ойгонуп калышы мүмкүн да биздечи. Ошон үчүн жаштарды күнөөлөгөндөн алыс болсок дейм да мен улуумундаргачы. Баягы кыздар ачылып кийинип жүрөт жана жабык депчи. Балдар негизинен ал нерсеге карабайт да, баягы ачынып жүргөн кыздарды булар убакыт өткөзүш үчүн баягы кайсы бир убакыттын гана деңгээлде карашы мүмкүн. Негизинен балдарды ойлойм. Баягы айтат го, алтынды ылайга таштасаң да алтын боюнча калат. Эгер кыздар өзүнүн ар жагынан кандай болсо, кандай кийинсе деле ошол кыз ошол бойдон жүрө берет да. Мисалы биз мындай болуп кийинип жүргөнүбүз менен биздин арабыздан деле 5 мал намаз окуп, 5 мал окуса да 1 мал намаз окуп жүргөн кыздарыбыз көп. Анан кийин агайдын суроосуна жана балдар үйлөнө албай кыйналып жүрөт дейт. Ошол эле мисалы сиздер деле жаш кезиңиздерде ошол киндигин ачып жүргөн, мындай кийинип жүргөн кыздар менен чогуу сүйлөшүп жүргөнсүңөр, кыз жигит болуп, вечерлерге баргансыңар, ойнот жүрүп кийин үйлөнөргө келгенде анандай оронгон жакшы кыздарды алып кеткенсиздер да. Биринчи азыр карындашым суроосуна жооп берип коеюн. Бул агайыңызды көрдүңүз беле же арман бар беле? Жок, мен көрдүм дебедим, эми азыркы эмелерди, эркектерди карасак ошондой да. Көрдүм деп айтпадым, ошондой эле болуп жүргөнсүздөр да деп атам. Рахмат, доказать етип сүйлөгөн жокмун. Рахмат. Мен атым Темиркул Айдаров, келечек жаштары коомдук фондунун Жалал Абад областында өкүлү болом. Мен мындай жыйынтыкка келдим да, кыздардын сөзүн угуп отуруп. Биздин чоң кыздарыбыз азыр шым кийип, белин ачып, бөйрөгүн шамалдатып, ден соолукка зыян кылып жүрүп, анан балдарга жагынабыз деп ойлошот экен да. Негизинде эл аралык университетинен келген карындашым отурсаңыз, негизинен караганда балдарды бул нерсе кайра көңүл айландырат да. Кичине узунураак кийинип, этеги жабык, башы жабык кийсеңер, бул ажакебиз, азыр мен сөзүмдү улайын карындашым. Ажакебиз 10 жыл мурда бир коомто деген передачасында айтты эле. Кыздар узун кийинип, хижапта жүрсө, ичинде эмне бар экен деп эркек суктанат, ашык болот, эмне бар экен көрөйүн деп. Бүт бараңар ачык болсо, эмнесин кызыгат, эмне көргөнгө ашык болот балдар. Ойлосоңор. Сиз канча жаштасыз, сурап берейинчи? Мен 32 жаштамын. Эми элестетип көрүңүз, сиздин малыңызда ошондой болчу. Азыркы малдын поколениясына сиз өзүңүз теңебең. Сиздин көңүлүңүз айнышы мүмкүн, бирок башка поколенияны сиз ойлоп көрүң. Алар башка поколения менен кетип атат. Сиздин көңүлүңүз айнышы мүмкүн, сиз чоңурааксыз, сиз ошо сиз төрөлгөн маалда сиз ошо СССР болуп, кыздарыбыз жабын кийинип, азыр башкача. Сиз жаштардын көзү менен карасаңыз, азыр башкача. Чыкканда кимди карайсыңар жигиттер деп. Аз чыгып, алдын карасаң, аркаң карасаң, сол жагың, оң жагың карасаң, баары деле ошондой кийинип турат, жерди карайлы. Биз жигиттер үчүн чечинебиз. Жигиттерге жанагы камырларды көргөзүш үчүн, акарачкаларды көргөзүш үчүн. Надоел болуп кетет да. Жөн эле карай берсе. Мында да эки көз караш болушу мүмкүн да. Ошол акарачкаларга. Бирөө жанагындай бука көз караш. А бирөө уважительный болушу мүмкүн да. Ошо кызга же уважительный, же бука көз караш. Ошо жөн эле ушу кыз менен ойносом дейт бирөө. Же ушуну алсам дейт. Анан сен келип туруп, то курсагың көргөзөсүң, то башкаң жүрөсүң, кантип ошо турабызын. Ал жана жигиттер деле айтат, жинди кызбы, эмне мага бир күнү окорочкасын кургуз, бир күнү биягын кургуз. Биздин кыз антип жагынбайт да. Ошо жана үйлөнөм деген жигиттер башка стандарт менен тандайт. Менин аялым скромный болсун, андай ар жерин ар нерсесин көргөзбөсүн деп. Силер айтса лох экен дейсиңер да.
Анда балдар лох болсо трагедия болот да, кыздар лох болбосо трагедия эмеспи? Биздин деле гурурубуз бар керек болсо. Биз ошо эмнеге ачылып жүр? Балдар толугу менен өзүнүн как оюну билдире алса, кыз түшүнөт аны сразу эле. Мен бүгүн Кудай сактасын, ошо акарачкам көрсөтүп келген болсом, бул айтат мен сүйгөн болсом. Кой сүйгөнүм, мынантип кийингин, сен мага мындай эле жагасың десе, мен эртеси күнү ошентип кийинип келем. Бирок балдар ошону айтпайт. Эртеси күнү ham ошону көрсөтүп келишин күтүп отурат ошо балдар. Ошондой. Оронгон кыздар менен жолук оронгон кыздар менен оронбогон кыздардын арасында жакшы дагы жаманы дагы бар. Оронгон кыздарды бизде чоң бир агабыз айтат, оронгон кыздарды көргөндө алдыңан чыкканда ошого 2 барабар бактылуу болсун деп дуа кылгын дейт. Кандай жолук салындырып башына узун көйнөктөрдү кийгизип апарсаңыздар болот да, өзүңүздөрдө деле келинчеңиздерди башкарыңыздар. Азыр карындашыма жооп берип коеюн. Мен кошулбайм да. Үйгө алып келгенде аялымды үйдө кандай жүрсө өзү билет. Кайнатасынын жанында жолук салынып коймой деген жок бизчи. Кайнатасынын жанында өзүнүн кызындай жүрөт. Атасындай. Көчөгө чыкканда башка мен досторума жолугабы, же болбосо автобуста баратабы, анда ошол жолугун салынып, беките турган жерин бекитип, тосо турган жерин тосуп, как положено да. Бул эми ошону оңдогула да. Силерде Тегин көчөгө чыкканда ошентип жасантып алып чыгат да, кукла кылып алат. Анын албетте башкалар карайт да, буну жубай жакшынакай болуп деп. Любой эркек карайт ошону. Ошон үчүн көчөгө чыкканда жолугун салынып, узун көйнөгүн кийип чыгыш керек. Үйүндө жолдошуна жагыныш үчүн үйүндө жасанып жүрсүн. Эми бул силерге бир насаат да. Силер бир буюм эмессиңер да. Чечин десе чечинип алып, кийин десе кийинип алгыдайчы. Силердин өзүңөрдүн ичиңерде бир фильтр деп коебуз го, бир өзүңөрдүн оюңар болуш керек, өзүңөрдүн бир позицияңар болуш керек, ордуңар. Өзүңөргө туура деген нерсени жазагыла. Анан кийин чечин десе, чечин жүрдү мен досторум барабыз десе, чечинип алып, үйгө келгенде кийин десе кийинип аласыңар эмне силер. Кыздар менен убактылуу сүйлөшөбүз, анан убакыт өткөзүш үчүн сүйлөшөбүз деп ойлоп атасыңар да. Жок, бул нерсеге туура эмес деп ойлойм да, себебичи? Себеби мына сүйлөшүп атасыңарбы, кызды тандап атасыңарбы, баштан тандагыла дагы акырына чейин сүйлөшүп ошону алгыла. Силерге эмне оюнчукпу? Бул маданият эмес да, туурабы? Кыздар деле адам, кыздар деле жакшы жашаш үчүн жаралган да, туурабы? Антип биз убакыт өткөзүш үчүн сүйлөшөбүз, анан кийин мындай кыздарга карайбыз, анан деген туура эмес да. Бул туура эмес, Ооба, туура эмес. Бул маданиятка жатпайт. Мен маданият деген бул ошо сүйлөшкөн кызыңар, сүйгөн кызыңарды баштан тандагыла дагы акырына чейин сүйлөшкүлө. Менин оюмча, жаштардын ушул жерде отурган жаштардын ою бир аз чаржайыт болуп атат, өзүңөр көргөндөй. Келгиле жаштар оюбузду чаржайыт кылбастан, бири-бирибизге каршы чыкпастан, Европа берген нерсесин баардыгын эле алып өрбөй, жакшы жактарын алайлы дагы, жаман жактарын албайлы коелу. Давайте өзүбүздүн кыргыз экенибизди унутпайлы, жана жогорудан келген чоң-чоң биздин байкелерибиз ушул кийим маселесин силер көтөрүп чыгып атканыңар бизди аябай кубанып жатат. Кубантып бир жагынанчы биз дагы өзүбүз жаныбыздагыларга баардыгын окружающийни эме кылайлы, үндөйлү аларды дагы кыргызча кийгенге. Силер дагы бизде жардам берип, вот калпакты кийип отурасыз, аябай сонун көрүнүп атат да. Бизге дагы ушундай калпак окшогон нерселер чыгарып берсе, биз с удовольствием кийебиз. Базарда жолук көп. Кыздарга жолуктар көп, Кыздарга кайрылат элем. Балдардын оюн билүү үчүн атайын кыздар демилге көтөрүп бир соц опрос жүргүзүп көргүлөчү депчи, кандай неме жагар. Анан кийин кыздар, силерге кайрыларым, мен баарыңарды жакшы көрөм, баарыңарды сүйөм, жабык кийинип жүрсөңөр деп. Оптом сүйөсүзбү? Ооба, оптом сүйөм. Урматтуу студенттер, балдар, жигиттер, кыздар, мен силерди көрүп туруп бүгүн аябай толкундандым да. Биз жаш кезде, биз студент маалда мындан 15 жыл мурда мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Баарыңарга рахмат. Биздин улуттун патриот жаштар бар экенине бүгүн сыймыктанып турам. Мен силерге каалар элем ушундай дебаттарга, талкууларга, теле долбоорлорго көбүрөөк катышып, өзүңөрдүн оюңарды айтып, өзүңөрдүн ичиңердеги бар нерсени ачык айтып үйрөнгүлө. Эч качан тартынбагыла. Илим алгыла, билим алгыла. Негизгиси имандуу болгула. Рахмат. Мен ушу жанадан бери айткан акча мамлекет деп атат да, мисалы. Биздин жаман жүрүш турушубузда акча мамлекет деген көп таасир бербейт. Өзүбүз ойлонуш керек да. Мен кандай жүрүп атам? Обязательно
тураш керек бирөөдү. Мисалы чет өлкө бул жана батыш биз үлгү ала турган мамлекет эмес булар. Булар мүмкүн техника жагын, технология жагын бизден ашып кетти. Ашкан чын. Бирок ошонусун үйрөтпөйт бизге. Эмне үчүн бизге үйрөтпөйт? Канча жылдан бери канча миллиарддаган кредиттерди алдык, эч нерсе жок да, эч нерсе жок. Бир да завод жок, бир да фабрика жок. Жаманынын бүт бәрін үйрөндүк. Жанагы канализациянын бәрін. Цивилизациядан эч нерсе калган жок. Жалаң канализация калды. Бүт түрлүү оорулар, спид, башка дагы жылаңачтануу, наркотик дагы башкаларын. Анан келип ойлонбой эле ала беребиз да. Анан силер келип биз айтасыңар, улуулар үйрөтүп койду, улуулар үйрөтүп койду. Биз үйрөткөн жокпуз силерди. Силер вирус кирип атат да башыңарга. Ошо чет өлкөнүн вирустары кирип атат, интернет аркылуу, башка аркылуу. Мисалы силер айтасыңар акча деп, иманга акча кереги жок, урматтуугандар. Имандуу болгонго акчанын кереги жок. Келип эле сурасыңар, кантип имандуу боламыз деп, силерге айтып берет. Кантип имандуу болуш. Мисалы беде Кыргызстанда жакшынакай болуп жашаткан элдер бар. Жакшынакай эле узун кийимдерди кийип эле өзүнүн салтын сактап эле жүрөт. Мына Дунган деген бар, 100 миңден ашык. Жакшынакай үй бүлөлөрдү куруп атат, жакшынакай очор бачар көбөйүп атат. Узун эле кийим кийип жүрөт. Аларга мешетпейт кийимдер, узун кийим. Жакшынакай жүрөт. Анан биз ойлош керек, цивилизация ошо кийим кийсек эле цивилизация болуп коебуз, же батышты туразак эле цивилизация болуп коебуз. Ошо адеп ахлакты да үйрөнбөш керек алардан. Аларда бир тууганчылык жок. Аларда ата-эне жок. Мисалы силердин жүрүш турушуңардан ата-энеңерге сөз тийиши мүмкүн. Тигинин кызы жерге кирсин, онтип жүрөт да. Оны паркта да жүрөт кешке чейин. Ар ким менен жүрөдү. Тигилерде жок тууган. Иван не знающий родства дейт. Ата-эне жөнүндө ойлоо жок аларда. Чоңойдуң бүттү, жок да ушуну. Анан ошон үчүн биз эрчебейли, урматтуугандар. Каргага теңелип каздын буту сыныптыр дейт. Батышка теңелсек, эртең бүт баары ойроң болот. Мисалы жанагы киндиктерден суук кирет. Жана үшүгөн картошкадай болуп каласыңар. Жарабай каласыңар чын. Анан ыйлайсыңар. Эртең эле мисалы бүт кыздардын бүт баары силер келечекте энесиңер. Анан ойлонуш керек, кантип эне болом деп. Азыр ошол чоң проблема күндөн күнгө көбөйүп баратат. Ушу жанагындай төрөбөй калыш аябай көбөйүп баратат. Себеби дегенде ошо жанагындай эмеге берилип, чувство дейт го, сезимдерге алдырып, анан жанагындай болот. Анан жанагындай сүйүү мисалы. Бул сүйүү опасный сүйүү. Жигиттерди сүйбөгүлө, мен айтмакмын, жигиттерди сүйбөгүлө. Вот, күйөөгө чыккыла, анан күйөөңөрдү сүйгүлө. Чоң рахмат. Биз ар кандай өзүбүзгө жакшы маалыматтарды алдык. Жана билбеген нерселерибизди билип алдык да. Сиздерге чоң рахмат, келген коноктор. Ошондой эле мен азыр аба сиздин сөздөрүңүздү угуп жатып, мен студенттерге жана бул жерде отурган ага эжелерге 3 кана нерсени айткым келет да. Ошол 3 кана сөздүн ичинде көптөгөн сырлар жатат да. Аны өздөрү чечип алат, эгер акылы жеткен болсо. Мен алгач айтып кетермин, мусулман болуп жаралгандан кийин мусулман болуп өлөлү, кыргыз болуп төрөлгөндөн кийин кыргызча жашап өтөлү да. Ошондой эле чыныгы адам болууга аракет кылалы дагы. Чыныгы адам болуп кыргыздарды тоонун туу чокусуна чыгарып, бул дүйнөдөн өз парыздарыбызды аткарып, тынч, наркы, чыныгы жашоого сапар алалы демекчимин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жаштардын үнүн уктуңуздар. Жалал-Абад бул менин шаарым. Жалал-Абад бул сенин шаарың. Жалал-Абад бул баарыбыздын шаарыбыз. Ушул Жалал-Абадтын жаштарынын оюнан сиздер чечимди сиздер гана чыгарасыздар. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Жаштар, Жалал-Абадта Жаңы Муун кайрымдуулук фонду бар. Жаңы Муун албетте жаңылардан жакындан жаштарга жакшы эргүү, жакшы акыл насаат сөздөрүн айтып, жана адеп ахлакат тарбиялап келет. Ушул Жаңы Муун кайрымдуулук фондуна дагы чоң рахмат. Жана ошондой эле жаштар иштери боюнча министрликтин ушул Жалал-Абадтагы өкүлдөрүнө, уюштуруучу тобуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана Дилмүрөгү адеп ахлак жана маданият борборуна чоң ыраазычылык билдиребиз.
Бүгүнкү жаштарыбыз сиздер менен азын олак бул убакытта бул темага чек коюуга мүмкүн эмес. Жаштардын маданияты жөнүндө бир аз сүйлөштүк. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору сиздер менен Жалал Абад шаарынан коштошот. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.